Албычарынан туруп атам байкesi. Токмок шаарындагы базарга Нарын, Ысык көл жана Чүй облустарында багылган мал жумасына бир жолу алып келинет. Соода 4 түлүк мал жүктөлгөн машина токтору менен башталып, базардагы алып сатарлар эч кимди бура бастырбайт. Отурчу братаныз, бояты бир түшөт бирден көрө аласыз. Аптанын 6-күнү башталган базар жекшемби күнү таң атып калганда кызыйт. Соңку 2 аптадан бери 2 кишинин башы бириккен жерде өкмөттүн 19 ноябрдагы чечими талкууланып жатат. Ага ылайык айрым айыл чарба товарларын, анын ичинде малды сыртка сатууга убактылуу тыюу салынган. Буказуу эшегине чейин жакшы кетип аткан. Азыр үлескөн токтоду баа. Границаларды тоскулгон бул мамлекет үчүн деле зыян болуп атат, туурабы? Өкмөт чечим кабыл алган 19 ноябрдан кийин 2 базар ичинде бодомал 7-8 миң, майда жандык болсо 2-3 миң сомго чейин арзандай түштү. Малдын баасы келерки жумада дагы төмөндөшү толук мүмкүн. Эки жерден карасаң, мойну могу жери салаңдап турат, мынакей. Мына башы эме, мына бул Галавей деген неме сорт. Задоктору жакшы болсо, мал бат кетет да бат өсөт. Кеңешбиби Күрүчбекова Токмоктун базарындагы мал менен иштеген саналуу аял затынын бири. 67 жаштагы соодагер аял малды жакшы түшүнөт. Өзгөчө уй баласы канча килограмм эт берерин бир карап эле айта алат. Күн жылууда мал издеп Нарындын, Жумгал, Атбашы жана Кочкор райондоруна чейин барып келет. Мына баа көтөрүлдү, 2ден балыштан бери баа түшүп, мына могу 48тен, 49тан, 50ден алган торпокторум азыр өтпөй үйгө алып барып, кайра алып келип, мына сата албай атам. 2-3 балыштан бери эч кандай бир сом пайда жок, зыяндан башка. Тартып барып, тартып келип. Күрүчбекова бул букаларды өткөн базардын баасы менен алган. Планы боюнча бодомалдын башына 500дөн 1000 сомго чейин кошуп сатмак. Бирок анын ойлогонун өкмөттүн чечими ойрон кылды. Азыр өз баасына өткөрө албай жатат. Бүгүнкү кырдаалда мал жума сайын баасын жоготууда. Жана фермер, малы азыраак кишилер жакшы эле баага сатып алып атышты. Анан кийин ошондой эле малды сатып алып, элдин эмес деңгээли көтөрүлүп атпайбы? Жок дегенде бир 5000 сомго деле ашыгыраак сатса элге канча пайда? Малды сыртка сатууга тыюу салына электе Токмоктогу базарга Ош Жалал Абадтан сатуучулар келип, бодо малды Өзбекстанга өткөрүп жатышкан эле. Былтыркы жылга салыштырмалуу 2020-жылдын январь-сентябрь айында бодо малдын сыртка сатылышы 11-12 эсе, кой эчкинин сатылышы болсо 6-7 эсеге арбаган. Кыргыз өкмөтү малдын экспортун токтоткондон кийин түштүктөн келген кардарлардын агымы буулуп, базардагы малдын саны да 2 эсеге азая түштү. Карабы 5 сомго. Түш бериле нормально баат. Канчага кетти? 44 миңге кетти. Кайсы могу берки уюмузбу? Кунажын кетти. Болот Заемиров эти орто кунажынды 44 миң сомго баалады. Ал базардагы алып сатардын бири эмес, айылда мал кармайт. Фермер жем чөбүн берип, жыл бою баккан бодо малдын бүгүнкү баасына ичи чыккан жок. Бирок бир жумадан кийин мындан да арзан сатыларын болжоп, кунажынды сураган баага кармата берди. Өткөн базарда келген малдын баары артты көстөй кеттиле. Бүгүн малды базарга алып келбей да калды. Мынакей малдын ошол келип аткан малдын моюнда азыр 30% келди. Эми билбейм, мен баа түшүп кетсе кандай кылып сатабыз билбейм. Бөлөк продуктылар көтөрүлүп кетип эле анан кийин эт ылдый түшүп кеткен дагы болбойт да. Фермер малдын кымбатташын кааласа, кардардын тилегени арзанчылык. Мал куроо максатында базарга келгендер өкмөттүн чечимин колдоп жатышат. Алар өткөн айлардагы малдын баасы чыныгы баадан алда канча кымбат деген пикирди карманып турат. Канча 107 алдыңызбы байке? Бул эми кандай баа деп ойлойсуз? Кымбаттыр эле. Негизи туура баасы канча болмок деп ойлойсуз негизи? 80 керек да. Кыргызстанда уй этинен тышкары кой эти да көп желет. Соңку 2 базарда майда жандык 2-3 миң сомго чейин арзандай түшкөнү айтылып жатат. Бургач уй эми ол. Бургач. Канчадан өдү? 8,5 миң.
Koyuyor, iki kişi koyuyor. Kızıl kaldılar mı? Чүй-борындагы 11 жылга айылынын тургуну Жаныбек Абдылдаев азык-түлүк, жем-чөптүн баасы кымбаттап, ал эми малдын баасы арзандап кетишине нааразы. Эмне границаны жаап атышат? Элди кыйнап атпайсыңар. Эптеп мал менен оокат кылып атса. Силер границаны жаап атасыңар. Азыр бир түк төп чөп 200 сом турат. 1 килограмм жем 15 сом турат. Бул эмне деген? Эмне элди эмне кыйнай бересиңер? Кыйнай береби эмне элди? Элди кыйнаган токтотсун. Болбойт мындай. Базардагы жарандардын айтымында малдын кымбатташы элеттиктердин керегине жарап берген. Айылдыктар 4 түлүк мал жайлоодон эттенип келген күз айларында базарга түшөт. Бири малдын акчасына насыят төлөсө, калгандары балдарын окутат. Отун суусун камдап, кышка камылга көрөт. Байке, кочкорубуз канча? 50 миң сурап атам. Uyumdu. Mojadan primerde 40 mingga satıp turupçu. Atiyakta 20 litre bergen uydu Rusya'dan alıp gelse, Kırgızstan, andan da arsan bana. Kırgızstan'dan malı oğul atmayı. Sıra düşünsene oluşan. Айыл чарба Тамагаш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Токмоктогу мал базарга келип 19 ноябрда кабыл алынган чечим боюнча сын пикирлерди угуп жатат. Буга чейин чектөөнүн киргизилиши биринчи кезекте азык-түлүк тартыштыгына жол бербөө жана калктын улуттук коопсуздугу менен байланыштуу экени айтылган. Эттин баасы андан дагы 500 сом, 600 сом, 700 сомго чыгып кетсе, элестеткиле эмне болот? Эми орточо эми биз кандай эмне дебейли, бирок факт катары айталы, орточо элдин кирешелери аз болуп атат. Аны алып туруп эт болбосо анан алып туруп эттин ордуна тооктун этине кетишет. Тооктун эти да кымбаттайт, анткени спрос көбөйөт. Анан тооктун этин жебей калып, анан башкаларга кетип бүт продукциянын баары кымбаттайт да. Айыл чарба министрлиги сунуштап, өкмөт кабыл алган чечим боюнча орток пикир жок. Мал менен оокат кылгандардын көпчүлүгү сынгалып, чек аранын ачылышын талап кылса, эт сатып жегендер колдоого алып жатат. Анткени базарда эттин баасы 500 сомго чейин жеткен эле. Токмоктогу же ушул сыяктуу базарлардан сатылган мал дароо эле союлбайт. Анткени жайыттан жаң келген малдын кесими кичине болот. Уй баласы сарайларда 3-4 ай бордолуп багылып, андан кийин этке кетет. Фермерин бизге сатат байлап туруп. Ана кайра базарга барып живой тирүү алайын десе, анын да кымбаттап кетет, асмандын башы болуп. Фермерге деле не выгодно? Эт кымбаттаган, наоборот, эт арзан болуп, ушундай 270-350 болгон жакшы, фермерге да жакшы. Тияктан тирүү малды нормальный баада алат. Нормальный байлайт 3-4 эми анан кийин базарга чыгарат. Кыргызстанда эт жай айларынан тарта кымбаттай баштаган. Алгач уй жана кой эти 350 сомдон 400 сомго чейин чыкса, айрым жерлерде 500 сомго чейин көтөрүлүп, мал бакпагандардын арасында нааразы пикирди жараткан. Төрттө турам. Жайгышы дебейли? Жок, жайгышы дебейли, эрте турабыз. Эрте келгенге аракет кылабыз. Роза Жумашева көп жылдардан бери Ош базарда уйдун этин сатат. Эттин жакшысын алып калыш үчүн таңкы 5те келиш керек. Соңку 2 жумада эт арзандап, бүгүн килограммын 360-370 сомдон алды. Эми сулпетти 440, кабыргаларды болсо 420 сомго чейин сатат. Өткөндө 400дөн алып 440тан сатып атканбыз. Санеттерин 490дан сатып атканбыз. Азыр 370-75тен алабыз. Булар 420дан, биякта 480. Анткени деген могу майлар бизде 375тен алынат, кайта 150 сомдон кетет. Бул култушкалары да ушул эле эттин баасы менен келет да, кайрадан муну 150, 8 кило сүйөк чыгат, 12 кило май чыгат. Мал кымбаттаган учурда уй этинин дүң баасы бери дегенде 400 сомдон сатылып жаткан. Роза Жумашеванын айтымында эт кымбаттаганда кардарлар аябай эле азайып кеткен. Анткени бишкектиктер үчүн эт алуу кымбат сооданын катарына кирип калган. Өткөндө баштан аяк эле сөгүп кетип атты. Баары кейип атты. Алыштары оор болуп калды. Ушунча да кымбат болобу, ушунча да акча кошуп сатасыңарбы деп атты. Өкмөттүн 19 ноябрдагы товарлардын тобун Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан тышкары ташып чыгууга убактылуу чектөөсү 6 айга киргизилди.
Улуттук статистика комитетинин 2019 жылкы эсебинде Кыргызстанда 1 миллион 680 миң ири мүйүздүү мал, 6 миллион 666 миңден ашык кой эчки, 522 миңден ашык жылкы бар.